Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому. Украинанын президенти Владимир Зеленский коронавирус жуктуруп алды. Садыр Жапаров: кийинки шайлоодо мугалимдер чуркап иштебейт. Нариман Тулеев Атамбаевка түрмөдөн чыгуу жолун сунуштады. Кытайдан алган карыздар кайсыл жака жумшалган? Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. Садыр Жапаров: кийинки шайлоодо мугалимдер чуркап иштебейт. Кийинки шайлоолордо мугалимдер чуркап иштебейт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусунда элдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Шайлоолордо мугалимдер, дагыркерлер, ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы иштебейт. Биз ишибиз менен далилдейбиз, деди ал. Булак аргумент KG. Нариман Тулеев Атамбаевка түрмөдөн чыгуу жолун сунуштады. Нариман Тулеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка түрмөдөн чыгуу жолун сунуштады. Бул тууралуу ал Факты KG маалымат каражатына берген маегинде белгилеген. Алмаз Атамбаев 17 кылмыш ишине айыпталып жатат. Алмаз Шаршеновичте акча толтура. Бери дегенде эле 1,5-2 миллиард доллар бар. Мен аны кайдан алганын билем. Бетине да коюп бергем. Ким канча бергенин самолетто отуруп Алмаз Шаршеновичке айтып бергем. Ошонун көп болсо жарымын төлөп коет. Балдарын баарын чыгарып, өзү да чыгып, үйлөрүнө отура берсин, деген экс-мэр. Булак аралаш маалымат. Украина президенти Зеленский коронавирус жуктуруп алды. Украинанын президенти Владимир Зеленскийге коронавирус жукканы аныкталды. Бул маалыматты өзү социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу билдирген. Карантиндик чараларды сактаганыма карабай, менден да коронавирус аныкталды. Дене табым 37,5 градус болду. Өзүмдү жакшы сезип жатам. Изоляцияда болуп, жумушту улантууга сөз берем, деп жазган президент. Формачан адамдын жерде жаткан сүрөтү. Бишкек шаарынын Асанбай паркында формачан адамдын жаткан сүрөтү Facebook социалдык тармагына чыкты. Анда милициянын формасын кийген эркек адам жерде жатканын, жанында фуражкасы тоголонуп жатканын көрүүгө болот. Сүрөттүн автору белгилегендей, бул көрүнүш 9 ноябрда эртең менен саат 8:10 болгон. Ички иштер министрлиги бул сүрөттү адам милиция кызматкери же ким экенин текшерүүгө алынганын элдик медиага билдирди. Кошумча маалымат берилет. Булак элдик медиа. Арменияда парламентти басып алгандар спикерди сабап салышты. Арменияда тооло Карабактагы согуштун аяктагандыгы жөнүндө кабар нааразычылык менен кабыл алынды. Өлкөнүн премьер-министри Николь Пашиняндын бул тууралуу билдирүүгө кол коюу жөнүндө билдирүүсүнөн кийин дароо эл көчөгө чогула баштады. Демонстранттардын алгачкы чогулуштары республика аянтында көрүлдү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында ал жерге бир нече миң адам келген. Митингге чыккандардын айрымдары өкмөттүн имаратынын эшиктерин талкалап, ичине кирип барышкан. Биринчи кабатта бир нече терезелер, жыйындар бөлмөсүндө отургучтар жана шаймандар талкаланган. Нааразы болгондордун дагы бир бөлүгү Пашиняндын резиденциясына жетип, андан кийин нааразы болгондор өлкө парламентинин имаратын көздөй жөнөшкөн. Кыйкырган адамдар жолугушуу залына толуп кирген. Ичинде башаламандык өкүм сүрүп, эч кимди укпай, отургандар бири-бирине желим бөтөлкүлөрдү ыргытышкан, деп жазат Спутник Армения. Ошондой эле учурда Армения парламентинин жанында демонстранттар парламенттин төрагасы Арарат Мирзояндын күзөтчүлөрү менен кагылышты. Саясатчы сабалып, бир аз убакыттан кийин гана аны ооруканага жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Өлкөдөгү оор кырдаал премьер-министр Николь Пашинянды Фейсбукта түз эфирге чыгууга аргасыз кылды. Саясатчы тоолуу Карабак боюнча келишимге кол коюуга аргасыз болгонун, башка жол жок болчу, деп түшүндүрдү. Европадагы баш аламандыктардын айрымдары Карабакта болушкан, бирок кандайдыр бир себептер менен өз позицияларын таштап, ошол жерден качып кетишкен. Алардын арасында бир генерал дагы бар. Бардыгы мыйзам чегинде толук жаза аларын расмий түрдө билдирем, деди Пашинян. Булак элдик медиа. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ШКУ саммитине катышат. Президенттер эмнени талкуулайт? Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн 10 ноябрда Россия Федерациясынын төрагалыгы астында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчысынын видеоконференция форматындагы кеңешине катышат. Иш-чаранын жүрүшүндө эл аралык жана регионалдык актуалдуу маселелер боюнча пикир алышуу пландаштырылууда. Жыйын соңунда бир катар жыйынтык документтер кабыл алынат. Эскертүү: 2021 жылдын 15 июнунда Шанхайда Казакстан Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы тарабынан Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндүгү жарыяланган. Ал туруктуу эл аралык уюм. Кызматташтыктын негизги багыттары: экономикалык кызматташууну өнүктүрүү, энергетикалык өнөктөштүк, илим жана маданият жаатында
өз ара аракеттешүү, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм жана наркотрафик менен күрөшүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө уюмдун мүчөлөрү Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан. Байкоочу мамлекеттер: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия. Булак Абал KG. Достон Бекешевдин видеоролик. Депутат анда Кытайдан алынган насыялар эмнеге жумшалганы жана суммалары тууралуу айткан. Депутат Дастан Бекешев Кытайга болгон карыз тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына видеосун жарыялады. Ал биздин өлкөнүн Кытай менен болгон насыя тарыхы 90-жылдары башталганын белгиледи. Бирок бул насыянын бир бөлүгүн Кытай кечип койсо, бир бөлүгүн өзүбүз төлөй алдык. Биз Кытайдан 2008-жылдан бери жигердүү карыз ала баштадык. Азыркы учурда бизде 9 насыя бар. Анын 6-оосу жолдорду оңдоо үчүн алынса, 3-өсү энергетикалык коопсуздук үчүн алынган. Бардык ушул насыялардын жалпы шарты бар. Насыянын жылдык коюму 2%, насыянын мөөнөтү 20 жыл, бирөөсү 25 жылга берилген. Эгерде биз насыя каражаттарын пайдалануу менен товарларды сатып ала турган болсок, же кызматтарды көрө турган болсок, анда Кытайдан сатып алышыбыз керек. Насыя келишимдери Кытай мыйзамдарына ылайык чечмеленет жана талаш-тартыштар келип чыкса, иш Кытайдын арбитраждык соттору тарабынан каралат. Ошондой эле бардык насыялар АКШнын доллары менен берилген. Бир гана насыя юань менен берилген. Ош Сарыташ Иркештам жолун калыбына келтирүү үчүн 75 миллион доллар. Бишкек Нарын Торгарт жолун калыбына келтирүү үчүн 200 миллион доллар. Ош Баткен Исфана жана Бишкек Балыкчы жолун калыбына келтирүү үчүн 129 миллион доллар. Түндүк түштүк альтернативдик жолун курууга 3 насыя 690 миллион доллар. Кыргыз өлкөсүнүн түштүгүндөгү электр линияларын модернизациялоого 208 миллион доллар. Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын жана Кемин подстанциясын курууга 389 миллион доллар. Бишкек ЖЭБин модернизациялоо үчүн 386 миллион доллар алынган. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин бардык насыяларды кошуп эсептесек, анда Кытайга 2 миллиард 256 миллион доллар төлөшүбүз керек. Биздин жылдык бюджет 2020-жылга карата 1 миллиард 700 миллион долларды түзөт. 2007 жылдан бери өкмөт карыздарды төлөө үчүн жарандарга кайрылып келет. Бул жылы Садыр Жапаров Кытайдын карызынан кутулуу үчүн банктык эсеп ачуу боюнча элге убада берди. Доллардын курсу өсүп, карыздын көлөмү дагы өскөндүктөн жарандар карызды төлөй алышы күмөн жаратат, деп айтты Бекешев. Булак Супер KG. Бүгүн жаштардын күнү. Садыр Жапаров жаштарды куттуктады. Учурда президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров өлкөнүн жаштарын куттуктады. Маалыматка ылайык, бүгүн 10 ноябрда бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү белгиленип жатат. Садыр Жапаровдун куттуктоосу. Урматтуу Кыргызстандын жаштары, силерди жаштар күнү менен чын дилимден куттуктайм. Жаштар күнү бул эрктүү идеялардын жана үмүттүн, кыймылдын жана оптимизмдин майрамы. Мамлекетибиздин эртеңки үмүтү, тилеги жана жаркын келечеги бул жаштар силерсиңер. Сиздер жаш жан дүйнөңөрдүн ароолугу, сырткы келбетиңердин сулуулугуна төп келишкен, чыгармачыл жана максаткөй, кыялкеш жана көздөгөн максаттарга жете билген келечек муундун өкүлүсүңөр. Сиздерге карап, Кыргызстандын эртеңки жаңы ийгиликтерине жана анын жаркын келечегине бекем ишенебиз. Анткени биздин бардык үмүтүбүз сиздерде. Кыргызстандын өсүп келе жаткан жаш муундарынын арасында дүйнөдө чоң ийгиликтерге жетип, бийик чокуларды багындырган жаштар аз эмес экени бизди кубандырбай койбойт. Алардын ар бир жасаган кадамы жана жетишкен ийгилиги Кыргызстанды дүйнөгө таанытып келет. Жаштар бул өлкөбүздү алдыга сүрөп туруучу кыймылдаткыч күч. Биздин ар бир жасаган ийгиликтүү ишибиздин артында жаштар турары талашсыз. Өлкөдөгү болуп жаткан адилетсиздиктин, максатсыз кадамдардын, мыйзамсыз иштердин алдына бөгөт коюп, бийликтен адилеттүүлүктү талап кылган дагы биздин жаштар болду. Дайыма муундар алмашып турат, бирок жаштардагы толукшуган энергия эч өзгөрүүсүз сакталат. Биздин жаш мекендештерибиз өлкөбүздүн экономикалык, социалдык жана региондук өнүгүүсүнө чоң салымын кошуп келет. Дүйнөнү түйшөлтүп, адамзатты кооптонтуп турган COVID-19 коронавирус инфекциясы тарап, ушул жыл Кыргызстан үчүн бир топ оор жылдардан болду. Өлкөбүз ушундай татаал шарттарга кабылганда, миңдеген жаш улан кыздар четте карап турган жок.
Алар эрдик жана эрктүүлүк көрсөтүп, өздөрүнүн курбулаштарына үлгү болуп бере алышты. Жаштар ыктыярчылардын катарын толуктап, бүткүл дүйнө жүзүнө адамдагы эң мыкты сапаттарды — кайрымдуулукту, боорукерликти, патриоттуулукту жана айкөлдүктү көрсөтө алышты. Кыргызстан өзүнүн жаштары менен терең сыймыктанат.